синий угол приглашается Абдрашидов Немат. Приглашается Бекджан Матысаев. Это значит, что мы продолжаем. Я готов представить бойцов вашего внимания. Справа от меня, в синем углу, боец весом 66 килограмм, рост 179 сантиметров, возраст 27 лет, профессиональный рекорд 7 побед, 4 поражения, мастер спорта Кыргызской республики по боевому самбо, представляет клуб Яшкуш. Тренируется под руководством Сыргабаева Замира. Встречаем бурными овациями Абдрашидов Орел Немат! И его соперник слева от меня в красном углу. Боец весом 66 килограмм, рост 177 сантиметров, возраст 23 года, профессиональный рекорд 2 победы, 1 поражение. Мастер спорта по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата мира по тайскому боксу, представляет команду Шубхар, тренируется под руководством Елены Шевченко. Встречаем бурными аплодисментами Матысаев Шабдулбек Бекджан! Разделивать погоне за входе Иман. Демек, ушул эки мушкермен тең таанышып алдык. 5-чи жуптар жана кызыл бурчтан чыккан бул Бекджан Матысаев, ал эми анын каршылашы көк бурчтан бул ушул Немат Абдрашидов. Немат Абдрашидов 27 жашта, бойунун узундугу 179 сантиметр, профессионалдык рингде 11 беттеш өткөрүп, анын 7-сине жеңишке жетсе, 4 рет жеңилүү ызасын тарткан. Буга чейин ошол күжүрмөн самбо, жолсу самбонун кармаш уруш туру боюнча Кыргызстандын чемпиону атыгып, Кыргызстандын ошол спорт чеберчилигин спорт чебери, ал ошол жаш күч спорттук клубунда Замир Сыргабаевдин кол алдында машыгып келет. Анын ошол спорттогу кайманаты Орел Бүркүт кыргызчасы жана Немат Абдрашидовдун ошол каршылашы Бекджан Матысаев мынтип өзүнүн оң соккусун жолдоп көрдү. Ал 23 жашта, боюнун узундугу 177 сантиметр, профессионалдык рингде 3 беттеш өткөргөн. Анын 2-сине жеңишке жетсе, 1 рет ошол жеңилүү ызасын тартып калган. Тай бокс боюнча Кыргызстандын чемпиону жана тай бокс боюнча дүйнө ошол чемпиондугунун күмүш байгесинин ээси Шумкар спорттук клубунда Елена Шевченконун кол астында машыгып келет. Ошол кайманаты чапкылдык. Демек, чапкылдык менен Бүркүттүн ошол тиреши кайсыл бир спортчунун кийинки баскычка чыгышы менен дагы аяктарын байкап көрөбүз. Немат Абдрашидов айтор өзүнүн эки ошол соңку эки беттешин башка эл аралык уюмдарда өткөрүп, экөөндө тең жеңилип калган. Бирин ошол майда өткөрсө, бирин август өткөргөн. Мен ошол Шердоктогу маалыматтарды дагы сиздерге берип жатам. Ал эми Бекджан Матысаев өзүнүн соңку ошол беттештерин албетте ВЭФ уюмунун алкагында өткөргөн. Алар азырынча ушул Шердокко дагы келе элекке. Ал эми мушкерлер өздүн мыктылыгында эч кандай шек жок жана эми булардын кимиси кийинки ошол баскычка өтөрү гана азырынча табышмак боюнча ашыгышпай. Тайтор ошол бардык буга чейинки ошол беттештер дагы ошол акырын жай ыргак менен башталып, андан ары ошол күчөп кеткенин билебиз. Жана азыр Немат Абдрашидовду Бекджан Матысаев мыкты ошол каптал хуктар менен дагы тосуп алат. Жана тай бокстун
ыкмаларын колдоно баштады. Андыктан Немат Абдурашитов абайлоосу керек, бирок ал дагы ошол кези келген жерде өзүнүн түз 2 соккусун жолдойт жана Немат Абдурашитов аралыкты азыр мыкты сактай алды, бирок жооптук соккуларды дагы унутпашы керек. Кантсе дагы ошол Немат Абдурашитов өзүнүн ошол эң соңку беттешин ВФТ өткөргөн шердокко кирген эмес, андыктан азыр ал тууралуу дагы так маалыматтарды айта албайбыз. Жана ушул Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарында жарык дүйнөгө келген Немат Абдурашитов мынтип каршылашына барган сайын үстөмдүгүн жүргүзүүнү улантат. Бекжан Матысаев Бали азыр түз сокку менен тосуп алды, өзүнүн мыктылыгын көрсөттү жана дагы бир ошол сол жалгыз соккусу менен андан ары оң бут менен лоу кик Бекжан Матысаевден орундалды. Немат Абдурашитов күтөт жана мынтип Бекжан Матысаевден алгачкы тек дауны дагы бар жана муунтуга өтө алабы жок. Азырынча Немат Абдурашитов өзүнүн муунтуга жол бербейт, бирок канча дагы аны муунтуп кетүүгө спортчу ошол чапкылдык ашыга алды жана чапкылдыктын ар бир аракетин байкайбыз. Канча дагы ошол чапкылдык өзүнүн мен жаңылышпасам ошол Бекжан Матысаев бул чапкылдыкта өзүнүн орусунун атынан дагы чапкылдык деп ошол мындай кайманатка келген. Ал эми Немат Абдурашитов бул эми ошол асманда бийик шаңшы учкан бүркүттөй бийик болоюн, атактуу болоюн деп ошол бүркүттөй тайманбас болоюн деп дагы өзүнүн кайманатын бүркүттөп койгону бул талашсыз. Биринчи бөлүктүн жүрүшүндө эки мушкер тең ошол мыктыл алды. Айтор Бекжан Матысаев каршылашынын ошол кирип келүүсүн күтүүдө мыкты болсо, аралыкты сактап беттешти көзөмөлгө өткөргөн Немат Абдурашитов дагы жакшы беттеш өткөрдү. Эми биз ошол экинчи Олимпиаданын жүрүшүндөгү мушкерлердин кармашында көрөбүз. Азыр Елена Шевченко өзүн ошол Бекжан Матысаевга беттештин экинчи бөлүгүн кандай өткөрүү керек экенин дагы көрсөтмө берет жана Немат Абдурашитов бул айтылуу мурдакы режиссер жүрүштүн мушкери Замир Сыргабаевдин кол алдында машыгат жана тип экинчи бөлүктүн дагы башталарына келип жеттик. Калыс жана эки мушкерди гана октагондун ичинде калгандан кийин эми биз эки мушкердин ушул албетте биринчи бөлүктөгү эми бири-бирин аңдап билип түшүнгөн болгон аракеттери болду. Бул экинчи Олимпиаданын жүрүшүндө мынтип түз соккулар менен алмашаары талашсыз жана Немат Абдурашитов азыр Бекжан Матысаев өзүнүн түз узун жептери менен кирип көрдү, бирок Немат Абдурашитов каршылаштын ошол кирип келишин кайсыл бир деңгээлде көзөмөлдөй алды десек дагы туура болчудай жана биздин ошол спортчулардын көбүнчө турган тарихте беттештүү өткөрүп жатканы турат жана Бекжан Матысаев эми бул тайбокс жаныкын ошол малым беттешти туура өткөрсө болот. Ал эми ошол самбо менен алектенген самбо менен Кыргызстандын спорт чебери аткан Немат Абдурашитов эмнеге ошол жерге күрөшкө көбүрөөк басым жасабай жатканы дагы азырынча түшүнүксүз жана Бекжан Матысаев кайрадан эки узун түз сокку. Немат Абдурашитов өзүнүн эки түз соккусун жолдой алды жана Немат Абдурашитовго ошол жоопту каршы соккуларды аны тосуп алууда Бекжан Матысаев өзүнүн мыктылыгын дагы көрсөтөт жана азыр албетте жагымсыз учур. Бекжан Матысаев беттешти мындан ары уланта алат деп
ишенебиз. Жана ал ушул эч кандай оор жаракат албады деп дагы ишенип турабыз. Канча дагы мушкерлердин ошол айлампа беттешиндеги жолсун ошол кийинки баскычка өтүп беттешти уланткан учурларда булар жаракат алып калышы кооптуу экенин да жакшы билебиз. Демек ошол беттешти Бекжан Матысаев уланталат. Демек биз кубанычтабыз. Жана ал мынтип өзүнүн сол лоу кик менен таштайт. Жана Немат Абдырашитов бир аз эми ошол активдүү болууга дагы киришти. Түз соккусу дагы тамай. Жана Бекжан Матысаев башта кандай ишенимдүү болсо ошол ишенимдүүлүгүн жоготпосу керек. Жана Немат Абдырашитовдон лоу кикине түз жеп менен жооп бере алды. Жана тизе менен андан ары каршылашын тип артынан ыңгайлуу абалга келип алгандан кийин эми өз көзөмөлүнө алымдагы көздөйт. Жана Немат Абдырашитовдун муунтуга дагы Бекжан Матысаев даяр экенин көрөбүз. Демек муунтуп кете алабы деген ошол суроо жаралат. Жана мынтип муунтуга алууга дагы Бекжан Матысаев даяр. Жана андан Немат Абдырашитов болушунча мынтип кайрылып чыгып кете алган десек жок. Канча дагы азырынча Бекжан Матысаевдин көзөмөлүндө. Жана Немат Абдырашитов эми ошол каршылашынын ыңгайлуу абалды түзүп берип койду. Алтан Бекжан Матысаев ар жактан каласа соккуларды жолдосу дагы болот. Жана алууга ошол соккуларды дагы жолдоп баштайт. Немат Абдырашитов Орел ошол кандай жообун берет жолсу ал чыгып кетүү үчүн дагы эмнеге даяр экенин күтөбүз. Чапкылдык азырынча ошол ашыккан жок болгону өз кезегин күтөт. Жана чапкылдык каршылашын муунталабы деген дагы суроолор бар болчу, бирок Немат Абдырашитов мынтип бошонуп чыгып кеткенден кийин ал сөзсүз түрдө өзүнүн ошол каршылашына болгон жооптук соккуларын дагы узатууга даяр. Жана оң колунан ушул муунтуга түшүп калды. Бирок андан дагы Немат Абдырашитов котулуп кеткенден кийин эми Немат Абдырашитовдун аракеттерин күтөбүз. Бекжан Матысаев каршылаштын колдорун гана байлоодон башка азыр арга таппагандай. Ал эми Немат Абдырашитов албетте ошол каршылашынын беттешти жүргүзүүсүн күтүп экинчи айлампандагы ошол соңуна чыгарабыз. Экинчи ушул бөлүктүн соңку көзөрмөндөрү, соңку мүнөттөрү чындыгында активдүүлүк менен өтө алды. Ал жакта Бекжан Матысаев каршылашын ушул катачылыкка жол бердирип, андан ары муунтуп кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок Немат Абдырашитов ошол бүркөт капкандан сурулуп чыгып кетти десек дагы болот. Жана ал эми чапкылдык менен бүркөттүн үчүнчү айлампанын жүрүшүндөгү ушул ар бир таштаган кадамдарын, жолдогон соккуларын байкап көрөбүз. Жана калыстар тобунун ошол чечимине жеткирбей туруп кайсыл бир мушкер жеңишке жетет деп дагы күтөбүз. Демек, мушкерлер эки ошол раунд артта калтырат. Дагы чечүүчү ошол үчүнчү айлампага келип жетти. Жана канат ошол Келдибеков Бекболот Абдылда уулу, жана ошол Алимардан Абдыкаров, андан ары Расул Тезекбаевдар ошол алгачкы чейрек финалчылар болду. Эми ошол калган биз жуптарды аныктайбыз. Алар ошол биздин назарыбыздагы Немат Абдырашитов менен Бекжан Матысаев, андан ары 6-чы Өктөм Бактыбек уулу менен Байжан Элдияр уулу, 7-чи жуптар Каныбек Жаныбек уулу менен
Белек Алиев жана 8-чи жуптар Абдувайт Осмонали уулу менен Шергаzy Кенжебаевтар экендиги жакшы билебиз. Ал эми мушкерлердин ушул активдүү болуулары күч. Эгерде ушул кайсыл бир мушкерлер бул беттештин жүрүшүндө жаракат алып кала турган болсо, анда алардын ордуна ушул резервдеги мушкерлер дагы бар. Алар Жоробек Маллаев менен Миңбаш Акниет уулу жана Мүтбек Алижан уулу менен Талас Абдуразаковтар. Андыктан ушул беттештерди көргөн көргөндөр эч кандай батырланбай мыкты көрсө дагы болот жана ар бир ушул мушкерлер өзлөрүн бардык тарабынан көрсөтүүгө дагы даяр жана мушкерлерди беттешти улантууга уруксат бергенден кийин Бекжан Матысаев түзек соккусу менен ага Немат Абдурашитов дагы эми ушул кубаттуу соккуларга өтүп алды. Айтор каршылашынын ошол кемчиликтерин эми гана аңдап билип түшүнгөндөй, ал өзүнө ишенимдүү болуп эки түз соккусу менен гана алдын көзгө кирип барат жана албетте анын түз соккулары азыр Бекжан Матысаевга биринин артынан бири өтүүдө. Бекжан Матысаев беттештин ушул күрөш менен дагы улантууну көздөйт. Ал эми Немат Абдурашитов ылдыйдан жогору көзгөн апперкот бар. Тизе менен Бекжан Матысаев жоон көккө көтөрүүсүн берди жана тулку бойго Немат Абдурашитов бир сокку жолдогондон кийин мушкерлер кайрадан мынтип түз 2ден сокку алмашат жана азыр Бекжан Матысаевдин ушул чарчап калганын көрдүк. Немат Абдурашитов эми Бекжан Матысаевга карата ушул жерден кандай мүмкүнчүлүктү колдонот жана ал каршылашына азыр болгону аны тейкдаунга кетирген менен мынтип анын толугу менен байлоосуна дагы түшүп калат. Бекжан Матысаев албетте жат болсу керек. Ал болушунча ушул Немат Абдурашитовдун байлоолорунан чыгып кетип, андан кийинки ушул дагы бир ишенимдүү кадамдарга барганга дагы даяр экенин көрсөтүүсү керек. Мушкерлердин ортодогу ушул жекеси Немат Абдурашитов азыр ушул сол кол менен жазгыруучу соккуларды жолдойт жана албетте анын ушул Бекжан Матысаев менен буга чейин ушул чечилип жүргөн эч кандай маселеси жок. Андыктан бул мушкерлер ушул бири-бирин абайлоо менен оор жаракат келтирип албоо менен дагы беттештерди өткөрөрүн билебиз жана Немат Абдурашитов азыр ошол өзүнүн буга чейинки көргөн аракеттерине Немат Абдурашитов өзүнүн стилине дагы өттү десек болот. Ал ошол көбүнчө жеңишке жеткенде каршылашын ушул бутунан кармап алгандан ары беттерине соккулар жолдорун дагы жакшы билебиз жана Бекжан Матысаев азырынча коргонууга жарамдуу жана каршылашын мынтип толугу менен байлап алгандан кийин Немат Абдурашитов болгону акырын гана соккуларды жолдойт. Бекжан Матысаев чындыгында азырынча коргонууда жана андан ары ал чоң гана коргонбостон каршылашынын астынан чыгып кетүүгө дагы даяр экенин көрсөтөт. Немат Абдурашитов эми ошол өзүнүн астында экенин дагы көргөн каршылашын эми алдынан ой менен чыгарылбаганга дагы толугу менен ал умтулат жана эми ошол биз буга чейин мушкерлердин турган абалда беттешин көргөн болсок 3-чү раундтун ушул соңунда алардын жердеги ушул кадамдарын дагы байкап көрдүк жана чындыгында эле эки мушкер тең бул ошол беттештин жүрүшүндө өзлөрүнүн мыкты экенин дагы көрсөтүүгө бар күчүн бар аракеттерин сарпташты болгон. Эми ошол калыстар тобунун чечимдерин күтөбүз жана калыстардын чечими чыккандан кийин биз мүмкүн ушул беттештин жүрүшүндө кийин ушул кийинки чейрек финалга чыкканын дагы ушул аныктап алабыз. Буквально через минуту мы узнаем, кто же победил в этом веском промежутке. Чындыгында ушул эки мушкерге тең тазим, экөө тең ушул 3 раунд тең соңуна чейин кармашты жана алар
ушул бири-бирине оор жаракат келтирген жок. Булар чыныгы ошол спорттук мүнөздөгү спорттук гана беттешти өткөрүүгө басым жасады. Ал эми ушул бул эки мушкердин кимиси өктөмүрөөк, кимиси мыктыраак болгонун каптал калыстары даналап байкалып турган жана алардын эми ошол чечими менен биз кийинки ошол 1-ден 4 баскычка өткөн мушкерлерди дагы анытай алабыз. В этом бою после 3 раундов одерживает победу и проходит следующий этап. Раздельным решением судей победу одержал Демек, ошол Немат Абдырашитов калыстардын көпчүлүгүнүн чечими менен жеңишке жетет. Кийинки баскычка өтөт. Ал эми Бекжан Матысаев ал чындыгында өзүнүн жеңишине ишеним болгон. Ал биринчи, экинчи айланпада өтө жакшы беттеш өткөрдү. Биз болсо ошол кийинки ошол мушкерлердин